Эми көбү мурда көз барда чыкканда. Повер чүргөн өмүр, адашкан жол, улуттан уланган мурас бул көзүм жок болгон жазылып калды. Күч менен жазылды да. Анам кызым компьютерге түшүрүп коет. Мен подчеркивание анамдан билип алды. Токсон төрт жаштагы Асия Курманбетов жаңы чыгармаларды жаратуунун үстүндө иштеп жатат. Ал 6 китептин автору. Бүгүнкү күнгө чейин китептерине түшкөн 1 миллиондон ашык сомун кары-картаңдарга, майыптарга, жаңы үйлөнгөн жубайларга жардам катары берген. Эс алууга чыккан кезимде 75-имде Мабуд Аталык калем берди. Мен анда эми 75 корок келгенде эркек эс болуп калат. Мына мен 7 класс билим менен, анын бухгалтерлик кесип менен акындыкка жетиш мага чоң эмгек болду. 2012-жылы Адашкан жол деген китеп жазгам. Бул турмуштан алынды, абдан жакшы жазылып калды. Муну кыргыз элдери бүт окуш керек. Жаштар өзгөчө жаш жигиттер окуш керек, кыздар да окуш керек. Бул жерде көп тарбия турган маселе бар. Улуттан уланган мурас 2063-жылы президент оğlum 100 000 сом берип чыккан. Ушу китеп 100 000 сом берип чыгарып берген. Мына ушу китеп көп акча тапты. Жанагы миллион сомдун көбүн ушу китеп тапты. Асек ата улуу ата мекендик согуштун ардагери. Украина, Белоруссия, Балтика боюнда согуш отун кечкен ардагер оор жаракат алып бутунан ажыраган. Мен 42-жылы мартта армиянын катарына алып жөнөдүм. Бирок чыгыштан 1 жылдык военный бүтүп, Жеңилеттеген наамды алып, ана Москвага тиги согуштуу жөнөдүм. 735-чи атыштар взводтун командири болуп дайындалып, согушту 1-Украина тараптан 1-согуш ошон башталган. Украинаны басып алган, фашист басып алган кыштак шаарларын бошотууга катышып, бир топ тапшырма аткарып, лейтенант деген наамга жетип, анан мен Белоруссиянын согушуна которулуп кеткем. 43-жылы декабрь айында снайпердин 2 бутка ок тийди, оор жарадар алдым. Анан Горки шаарынын бут кесилип, 44-жылы мен айылга келдим. 90 жылдык курагына карабай ардагер аймактардагы жаштар менен жолугуп, өмүр жолу тууралуу баяндап турат. Ал муну менен кийинки муунга үлгү көрсөткүсү келет. Катары жылдан жылга союлган согуш ардагерлеринин көпчүлүгүнүн жашы 90дон ашты. Жарым кылым мурун улуу жеңишти алып келген атанын тилеги элинин биримдиги, тынчтык жана мамлекеттин өнүгүшү. Кудайдан жакшылык сурасам, Кудай бизге бере турган учур келди. Эгерде биз ошентип биригип жакшылык тап келип алсак, мамлекетибиз батыр өнүгүп кетишине ишенич бар да. Кудайга сыйынуучулардын тилегине тилек кошуп, ниетине ниет кошуп, ишин иш кошуп биз аралашсак, анда батыры биз жеңишке ээ болобуз. Адамдын колунан эмне келбейт, кызым? Эгер биз баары ушу коом эл бириксек, биз тоонда тоң коруп жиберебиз. Ушу бирикпей атабыз да. Ар кимдин ою ар кандай болуп атат. Жанайын эл журт. Биз биригишибиз керек.